Бүгін жыл тоғошып, жаңы 2024 жылдығын босоғосын аттап тұрауыз. Узап бараткан жыл içindегі жетишкендиктер менен кемчиликтер, өсүштөр менен өксүктөр, bir жыл аралыгындагы маанилүү окуялар. Коен жылында саясатта, экономикада, маданиятта, спортто, эл аралык аренада, арт тараптан өнүгүүлөр менен кошо кемчиликтер, катачылыктар да коштолду. 12 ай аралыгында болгон урунттуу окуяларды баяндаган Жума Баян аналитикалык маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Шекер Сатыбалдыева. Алгач бүгүнкү көрсөтүүбүздөн кыскача анонс. 2023 жылдын саясаты менен экономикасы, саясий окуялар менен экономикалык көрсөткүчтөр. Коррупция жана кылмыштуу топтор менен аяосуз күрөш, жыл ичиндеги жигердүү иштер. Социалдык тармактагы орун алган орчундуу жаңылыктар, коен жылындагы көңүл жылыткан иштер. Коен жылын узатып, балык жылынын босогосунда турган жаңы жылдын алгачкы күнүндө артка сар эсеп салып, өткөн жыл кандай окуялар, кандай жетишкендиктер, катачылыктар, ишке ашпай калган план, максаттар менен коштолду. Bir жылга учкай анализ жүргүзүүнү салтка айлантып келебиз. Өзгөчө элдин көңүлүн бурган саясат айдыңы ар кандай оош кыйыш окуяларга адаттагыдай эле бай болду. Ички саясат менен тышкы саясаттагы абал тең тайлаша ар кандай жаңылыктар менен коштолду. Башкасын айтпаганда да узап бараткан жыл саясат айдыңында эл аралык мамиледе өзгөчө жыл болгону менен эсте калды десек болот. Көз карансыз мамлекеттер шериктештиги, Шанхай кызматташтык уюму, Түрк парламенттер аралык ассамблеясынын жыйындарынын Кыргызстанда өтүшү эгемен өлкөнүн дипломатиялык мамилесин, эл аралык аренадагы аброюн айгинеледи. Борбор Азиядагы мамлекет лидерлеринен тарта парламент төрагалары, өкмөт башчылары өлкөгө келишип, кызматташтыкты кеңейтүү, алаканы бекемдөө таризиндеги жыйындарды уюштурулду. Өлкөнүн өнүгүүсү экономикадан көз каранды. Бул жылы каржы булагынын негизин түзгөн салык жыйымдары, бажыдан түшкөн кирешелер мурунку жылдарга салыштырмалуу кескин өскөндүгү байма-бай айтылып келет. 10 ай аралыгында эле мурунку жылдарга салыштырмалуу 168 миллиард сомдон ашык салык жыйналса, бажы тармагында белгиленген план 107 миллиард сомго аткарылып, биринчи жолу 100 миллиард сомдон ашык каражат чогулган. Мунун баары пенсия, жөлөк пулдардын, маяналардын жогорулоосуна шарт түзүп, ага кошо эле карыздардан кутулууга түрткү берет. Өлкөдөгү 1 жыл аралыгындагы экономикалык саясий абал тууралуу Акылай Маратова токтолот. Коен жылы өкүм сүргөн 12 ай Кыргызстан үчүн орчундуу окуяларга бай болуп, жыл ичинде өлкөдө Борбор Азия лидерлери, парламент төрагалары, өкмөт башчылардын деңгээлиндеги бир катар саясий жыйындар өткөрүлдү. Бишкектин төрагалык алдында өткөн КМШ, ШКУ, ЯЭПтин катарлаш саммиттери өлкө лидерлерин бир ордого чогултуп, Кыргызстан кызматташтыкты талкуулоого аянтча болуп берди. Талдоочулар даражалуу коноктордун бир убакытта мамлекетке келүүсү өлкөнүн аброюн эл аралык деңгээлде жогорулатып, ал эле экономикалык кубаттуулук, социалдык саясий жаатында туруктуулуктун жана коопсуздуктун бекемделишин чыңдайт деп болгошот. Мамлекеттер ортосундагы соода-экономикалык алаканы арттырып, саясий маданий абалды жаңы нукка жогорулатууну көздөгөн жыйындар жыл ичинде миссиясын так аткарып, кезектеги өлкөгө өз деңгээлинде өткөрүлдү. Мына 23 жылы мурда дагы болуп көрбөгөндө абдан чоң ийгиликтер болбодубу? Биз мисалы үчүн КМШ өлкөлөрүнүн лидерлерinin төрагалыгы биздин Кыргызстандын колуна тийип, аны абдан жогорку деңгээлде өткөрдүк. Ал турсун байкоочулар келе баштады. Азербайжан баш болгон байкоочулар. Бунун өзү КМШдагы жанданып атат ал деген сөздө. Ошого салым кошуп төрагалык кылган биздин президентибиздин аброю, анан негизги биздин Кыргызстандын аброю абдан өстү. Анысыз келгенсип, ошол эле КМШ өлкөлөрүнүн премьер-министрлеринин саммити болуп атты, 2 жолу болду. Аны дагы биз төрагалык кылып, мына кече жакында Россияга өткөрүп бердик. Бул абдан чоң эл аралык резонанс болду.
Жыл ичиндеги негизги жаңылыктардын өзөгүн соңку 32 жылдан кийин алгачкы жолу мамлекеттик тил жөнүндө кабыл алынган конституциялык мыйзам долбоору болуп, бул тилдин сөөгүн жаңыртты. Мамлекеттик мекемелердеги иш кагаздардын 50%дан жогоркусу кыргыз тилине өткөрүлгөнү менен аткаминерлердин дээрлик жарымынан көбү мамлекеттик тилди билүүсү толук камсыздалбай, ал турсун кадр тандоодо инерттүү саясат өкүм сүрүп келгенин жашыруу мүмкүн эмес. Элеттеги элдин көйгөйүн бийликке түз жеткирген элдик курултай быйыл 2-чи рет өткөрүлгөнүн да жыл ичиндеги актуалдуу иш-чаралардын бири десек болот. Анткени делегаттардын көтөргөн маселеси аймактык башкаруу системасында мандем бар экенин быйыл да ачыктады. Аймактык башкаруу системасы. Менин оюмча ушул жерде проблема бар. Көп эле проблемаларды министрлик чечсин деп коет, ал эми айылдык жагынан. Ошол менин оюмча ошол делегаттар, курултайга келген делегаттар жөн эле отуруп алып эле угуп анан чуркап кетпестен ошол айылдык жерлерде дагы өкмөттөр, акимият, айыл өкмөттөр кандай иштеп атат, ошолорго дагы контроль салыш керек да. Анткени эң эле көп суроолор ошол жактан пайда болуп атат. Машина мектептерде ремонт жасаганы, балдардын койгулашкандары эмне үчүн бир жактан бирөө койгулашса, эмне үчүн министрлик жооп бериш керек. Ошол жердеги айыл өкмөтү, ошол жердеги акимчилик жооп бериш керек. Ошону менен мамлекеттик куруу системасын дагы реформа керек да. Тышкы саясаттын абалы өлкөнүн ичинде жүрүп жаткан саясатка көз каранды болгондуктан кызматташуу, эки же андан көп тармакта алакаларды арттыруу кырдаалга жараша орун алат. Андыктан узап бараткан жыл саясий карым-катнаштан тышкары эл аралык аренада да маанилүү жаңылыктарга бай болуп, буга 3 өлкөнүн башын бириктирип, кылым долбоору аталган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруунун документ иштери жыйынтыкталганын атасак болот. Бүгүнкү күндө биздин саясатыбызды, тышкы саясатыбызды өз деңгээлинде кармап турган дагы бир жолу баса белгилеп кетем. Биз Орто Азия мамлекеттеринин ичиндеги так ортосу болуп турганыбыз, биздин географиялык абалыбыз. Алар кызыктар. Ошол эле учурда Орто Азиянын бир болуп кетпегенине дагы, бир болуп кетсе күчтүү мамлекет болуп кетишет дейт. Же болсо туран мамлекеттер курулуп кете турган болсо, бул президенттердин саясий кеңеши. Ошол эле учурда Кыргызстан өз алдынча күчтүү мамлекет болушун каалабаган күчтөр өтө көп. Себеби дегенде Кыргызстан азыр биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бир эле Орто Азия өлкөлөрүндө эмес, Центральный Азия өлкөлөрүндө эмес, бир гана СНГ өлкөлөрүндө демократиялык дагы. Ошол эле учурда пресс маалымат каражаттарын дагы чагылдыруу боюнча, ошол эле учурда элдердин үнүн угуу боюнча дагы эң алдыңкы өлкөлөрдүн бири. Буну башка мамлекетке отуруп жашаган адам гана көрө алат да. Бул жерде отургандарга көп нерсе көрүнбөйт. Мисалы, демократиялык мамлекетпиз деп айткан менен көпчүлүк жерде биздикинчелик демократия жок да. Орус, Украин, Израиль, Палестина согушу дүйнөлүк геосаясий кырдаал курчуп турган маалда Борбор Азия лидерлеринин байма-бай жолугушуусу эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурдуртуп, кызыгуусун арттырды. Жыл башталгандан тарта президент Садыр Жапаров 30дан ашык өлкөгө мамлекеттик иш сапары менен барып, айрыкча Нью-Йорктогу буунун башкы ассамблеясынын 78-чи сессиясында дүйнө назарын климат көйгөйүнө бурганын айтсак болот. Тышкы саясат боюнча эксперттер мамлекет башчынын иш сапарындагы көтөргөн маселелери Кыргызстандын эл аралык деңгээлдеги кадыр баркын жогорулатып, жыйынтыгы кызматташууну көздөгөн өлкөлөрдүн катарын кеңейтерин белгилешет. Биздин Кыргыз Республикасы тышкы саясат абдан көп векторлуу. Биз бардык мамлекеттер менен тыгыз байланышты иш жүргүздүк. Ошол эле биздин биринчи приоритет болгон Россия менен, Казакстан менен, Өзбекстан менен, Кытай менен, ошондой эле Евросоюзга кирген мамлекеттер менен, батыштын мамлекеттери, Америка менен. Биз мындайча айтканда тең ата өзүбүздүн суверенитет мамлекет болгондон кийин алар менен мындай бир эмеде сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Биздин тышкы саясат абалыбыз абдан жакшы. Биз ошондой жанагы Борбордук Азиядагы бир мамлекет болгонубузду карабай, биз менен дүйнөдөгү бардык державалар эсептешет.
Элдин бакубат жашоосу өлкөнүн экономикасынан көз каранды. Айрыкча быйыл саясий коррупция менен уюшкан кылмыштуулукту жоюуга болгон күрөш экономикага оң таасирин берип, өкмөт башчысы Акылбек Жапаров ички дүң өндүрүмдөрүнүн көлөмү 1 триллион сомдон ашканын жарыялады. Бийликтин бул реформалык кадамдары мамлекеттин экономикасын 2023 жылы 4,5%га көтөрүп, өкмөт бул көрсөткүчтү тарыхый деңгээлге жетишүү катары баалоодо. Бирок бул сандар элге керектүү азык-түлүктүн бааларынын өсүшүн, жол киренин жогорулашын ооздуктай албаганы жашыруун эмес. Ушул өсүш ушундай кыйын абалда дүйнөлүк жана катчылык болуп аткан кезде ар кандай бир көйгөйлөр болуп, Россия менен жанакы атайын операция болгон себеби аякта көп санкциялар болуп атканына карабастан биздин экономикабыз болбой ошол жанакындай бир 3,5% тегереги азыр өсүш көрсөтүп атат. Бул жакшы көрсөткүч деп атабыз. Эми жалпы дүйнөлүк жанакындай инфляция болуп атат, баалар өсүп атат, ошондо дагы мамлекет аракет кылып атат. Эми 10% тегерегинде кармап атат. Бул да жакшы көрсөткүч. Эми бирок айлык көтөрүлгөнү менен, инфляция болгону менен бирок айлыктар көтөрүлүп атканы, бул деген мына жалпы быйыл 30%га чейин да көтөрүлгөнү, бул деген былтыр инфляция бир 15%га чейин болсо дагы, бирок ошонун үстүнөн жанакындай айлыктын көтөрүлүшү көбүрөөк болгону бул жакшы көрсөткүч болуп атат. Айтпай коюңуз, кирсеңиз эч кандай шарт жок. 2024 жылы толугу менен киргизип бүтүрөбүз деп туруп. Июлдун 1-ине чейин кандай болсо ошондой иштеп турсун. Экономиканын жогорулашына салык кызматынын таасири чоң. Адистер буга чейин көмүскө экономиканын көлөмү 30%ды түзүп келгенин айтса, салык саясатын электрондоштуруунун жыйынтыгы да жемишин берип, натыйжада кирешени 21%га жеткиргенин белгилешет. ККМдин ишке кириши өлкө экономикасынын кубаттуу болушуна салым кошкону менен, аны колдонуунун эрежесин толук түшүнбөгөн элди базарда иштеген соодагерлердин нааразычылыгын жаратып көчөгө чыгарды. Салык кызматы жылдын жыйынтыгында 225 миллиард ашык акча топтогонун жарыялады. Бирок ККМ саясаты боюнча соодагерлерди маалымат менен чала камсыздалганы бул жылы өтөөсүнө жетпеген иштердин катарына кирип, ал президенттин нааразычылыгын жаратканы менен эсте калды десек болот. ККМди түшүндүрүү иштерин, негизи мен ойлойм, быйылкы жылы толугу менен бүт бардык пландарды, алдыбызга койгон пландардын баардыгын киргизгенге жетиштик деп айта алам. Ошол эле учурда электрондук транспорттун накладнойлорду мен ойлойм 2024 жылы толугу менен киргизип бүтүрөбүз деп туруп эсептейм. Салык кызматы 225 миллиарддан ашык акча топтон жыйналдык. Бунун баардыгын биз ушул контролдук кассалык машиналардын, электрондук транспорттун накладнойлордун, ошол эле электрондук счет фактураларды киргизүүнүн эсебинен жыйналдык деп айта алабыз. Ошол эле учурда биз бүгүнкү күндө бүт кадр саясатында толугу менен алмаштырдык. Кыргызстан көз карандысыз мыйзамдуу өлкө болгондуктан мамлекетте жогорку кеңештин орду жогору. Бул жылы диплом текшерүү маселеси өлкөдөгү мамлекеттик үлкөн кызматкерлерден тарта 7-чи чакырылыштын депутаттарын кошо сестентип, мунун арты Фарходбек Алимжанов Фархат Исмаиловду мандатынан ажыратса, добуш сатып алганы соттун чечими менен аныкталган Өмүрбек Бакировду жогорку кызматынан кол жуудурду. Парламентарийлердин макулдугу менен жыл ичинде депутат Адахам Адумаровдун камалуусунда айта кетпесек болбойт. Бул көрүнүштөр жогорку кеңеш айрым мыйзамдарды, маанилүү маселелерди кабыл алууда бийликтен көз каранды деген сындарды жаратканы менен, депутаттар эл үчүн иштеген мыйзамдарды кабыл алып, аны көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк алышканын тизмектешет. Реалдуу турмушта бул мыйзам иштейт деп бизге да биздин шайлоочулар айтса, биз ошону чыгып айтабыз да. Анан кемчиликтер кетип калса, кийин деген жакында эле болгон ошо жана ККМ боюнча биз да ошону айтып калдык да. ТТН боюнча деген ушуну дагы бир карап келбейли, жеңилдетпейли деп
бир жыл мурда парламентте мен айткан биякта деген бир 10 чакты депутаттар чыгып айтышканда оорураак болуп калат. Аягында ошол кемчиликтердин натыйжасында жанакындай ызычы болуп кетти да. Эми сөздүн ачыгы. Ошондой мыйзамдар болот. Жакшы иштегенде эле мыйзамдар болот. Мамлекет үчүн эң биринчи мыйзамдар булар мамлекеттик бюджеттик мыйзамдар да. Жылда баягы республикалык бюджетти бекитебиз го. Ошонун аткарылышын биз контролго алдык. Июнь айында биз жакшы токтом кабыл алганбыз. Мен бул токтомду демилгелеп чыкканмын бир канча депутаттар менен. Бул жанагы Бишкек шаарындагы иш менен күрөшүү, смог менен күрөшүү боюнча министрлер кабинетине тапшырма бергенбиз. Ушул пункттар аткарылсын деп. Бул ошол Бишкектин айланасындагы жанагы жыл массивтерге газификация, ошондой эле аларга үйүнө коюлган печкалар, газ менен иштөөчү печкаларды лизинг катары берүү иштери жүрсүн деп. Мына бүгүнкү күндө өткөндө Акылбек Сөнбекович ошо боюнча маалымат берди, иш чара жүрүп атат деп. Эң маанилүү мыйзамдардын бири бул билим берүү жөнүндө мыйзамды кабыл алдык. Июндун аягында 3-чү окууда мыйзам өттү. Августтун ортосунда президент кол коюп, ушул жаңы мыйзам мурда 5 мыйзамдын ордуна 1 алып келдик. Ушул мыйзам күчүнө кирди. Бул мыйзамда көп жаңыча мындай аянтчаны биз түздүк. Эл аралык деңгээлде болгон иш-чараларга катыштык. Ар кайсы деңгээлде биз делегацияларыбыз барып келишти. Жогорку кеңештин төрагасы катышты, анын орун басарлары жана комитеттердин мүчөлөрү, жалаң депутаттар, жалгыз депутаттар барып келишти, алар катышты. Ошондон өзүбүздүн багытыбызда менимче көп маанилүү иш-чараларда катышып, өзүбүздүн позициябызды жеткирдик. Мындай жыл жыйынтыктап баратат. Ушул жылы биз өзүбүз эң биринчи муниципалдык жана мамлекеттик жарандарга иштеп аткан биздин жарандарыбызга жакшы мүмкүнчүлүк түзүп, соцфонддо билесиздер, топтолмо суммадан ошодон мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Биринчи баштапкы баягы акчасын жеке менчик курулуш компаниялардан алганга мүмкүнчүлүк түзгөнгө мындай жакшы мыйзам иштеп чыгылды. Себеби дегенде азыр үйлүү болом деген биздин көп жарандарыбыз үйгө муктаж болуп ала албай атабыз. Албетте, мамлекеттик маанидеги маселелерди акыл калчап чечүү, анын таасири өлкөнүн келечегине кедергиси тийбегендей кылып бир бүтүмгө келтирүү оңой иш эмес. Дал ушундай саясий чечимдерди кабыл алган 7-чи чакырылыш терең ойлонуп берген добушу менен президент сунуштаган Конституциялык соттун чечимин кайра кароого жол ачкан, Конституциялык сот тууралуу документти жактырып чуу жараткан матчествого чекит койсо, мамлекеттик туунун элементтерине өзгөртүү киргизүү боюнча макулдугу сынга кабылды. Бул маселени ага чейин 2-элдик курултайда президент Садыр Жапаров көтөрүп, туунун идеясы өзүнө таандык экенин айтып, курултайчыларды колдоп берүүгө үндөгөн. Нурлан Шакиевке, спикерге, мен айттым. Нурлан, ушундай болуп атат. Эми желекти мындай оңдоп түздөтүү киргизүү менин компетенцияма кирбейт. Жогорку кеңештин компетенциясы. Авторлорун чакырып, көрүп, кеңешип, балким ушу күндүн нурун кичине түздөп, анан баягы боз үйдүн түндүгүн бир 4кө көбөйтүп койбойсуңарбы деп мен сурандым. Ошон үчүн Нурлан Шакиевди тепкилебегиле, мына мени тепкилегиле. Азыртадан баштап. Анан эми аягына чыгайын. Буну дагы мындай деп каршы чыгып атышат. Каршы чыккандын көбү буган расход кетет деп атат. Паспорттарды алмаштырабыз деп атат. Номерлерди, анан башка жана башка жок. Эчтеке алмашылбайт, расход кетпейт, бир тыйын расход кетпейт. Президенттин сунушун мыйзам чыгаруу органы 20-декабрда талкуусуз колдоп берип, жыйында жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев желек өзгөрүлбөй турганын, ага оңдоп түзөө гана киргизилип жатканын айтып, тарыхый чечим кабыл алган парламентарийлерди куттуктоосу менен коштолду. Сиздердин баарыңыздарды мамлекеттик туунун оңдолушу менен куттуктайм. Бул эч кандай өзгөртүү эмес, бул оңдолуу. Урматтуу депутаттар, мен ойлойм, парламент легендарлуу парламент деп эле кайталай бергенден эч натыйжа жок. Ар бир доордун, ар бир мезгилдин өзүнүн легендасы болот. Мен ойлойм, бүгүнкү парламенттагы, бүгүнкү чакырылышта парламенттагы сөзсүз ушу мамлекеттик тууну оңдогон парламент катары легендарлуу болуп калышы толук мүмкүн, урматтуу депутаттар. Андыктан баарыңыздарды куттуктайм. Ар кандай ача пикирлер болду, ачуу сөздөр болду. Айрыкча
менин дарегиме коомчулук тарабынан көптөгөн сын пикирлер айтылды, бирок мен анын баарын мыйзам ченемдүү көрүнүш деп кабыл алам. Катуусу да болду, орунсузу дагы көп болду. Мен аны ачык айтып коюшум керек, бирок мен эч кимисине жооп берген жокмун. Бирок мен ойлойм, мына жооп ушул деп ойлойм, татыктуу жооп болду деп ойлойм. Урматтуу депутаттар, баарыңыздарды куттуктайм. Мыйзамга президент кол коюп, документ күчүнө кирди. Кылым катете кызмат кылган Кыргыз парламенти быйыл 85 жылдык мааракесин КМШ өлкөлөрүнүн парламент жетекчилеринин катышуусунда жогорку деңгээлде белгилегенин жыл ичиндеги маанилүү саясий иш-чара катары белгилей кетсек болот. Быйылкы жылдын дагы бир жаңылыгы катары кыргыз-тажик чек арасындагы чечүүдө жылыштар бар экени, 11,188 чакырымы боюнча макулдашылганын атасак болот. Тараптардын бул маалыматы эки мамлекеттин, айрыкча жергиликтүү элдин жүрөгүн жылытты. Учурда Кыргызстандын тышкы карызы 6 миллиард 590 миң долларды түзөт. Мунун ичинен 4 миллиард 482,43 миллион доллары тышкы карыз болсо, ички карыз 1 миллиард 518,16 миллион долларга жетет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекетте тынчтык, туруктуулук болсо, 2030 жылга чейин Кыргызстан ири карыздарынан кутуларын билдирген. Ал эми жылдын соңку жаңылыгы катары аткаруу бийлигине берилген баа келерки жылда жасала турчу план болду. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Жума Баян. Кыргызстанда тамырлашып кеткен коррупция эчен жылдан бери айтылып, ага каршы күрөш жарыяланганы менен натыйжа быйылкыдай боло электиги байкалганын бир катар талдоочулар белгилешүүдө. Коррупция оп тарткан ажыдаардай бардык тармакты чырмап, аз убакытта андан арылуу мүмкүн болбой калган абалга кептелген. Ажыдаардын бир башы кесилсе, дагы бир башы куйругу чыга берген сымал. Жемкорлордон толук кутулуу, тазалоого бир жылда жетпей калган сыяктуу. Муну өлкө башчыда күрөш уланаарын мамлекеттик иш-чаралардын биринде айткан жайы бар. Өлкөнү коррупция эле курчабай, кылмыш дүйнөсү да тамырын жайып, ар бир аймакта өзүнүн династиясын түзүп, таасирин көрсөтүп, элди журтту тунуп, ишкерлерден кадимкидей ак алып, керек болсо кадр саясатына чейин кийлигишкен көрүнүштөр узап бараткан жылдагы каралар менен кармашууда ачыкталып калды. Бирок бул күрөш баарына жага берген жок. Айрымдары караларды баатырга беришин, эл уулуна теңеп, бийликтин бул аракетин сындагынга үлгүрүштү. Кантке менен өлкө коопсуз, талап тонуу, кайсы бир адамдын басмырлоосу болбоосу кажет. Коён жылы транспорт өзгөчө кырдаалдар министрлигинде да жемиштүү жыл болду. Муктаждык жаралып турган керектүү техникалар менен камсыздалып, бир катар ички жолдордун оңдолуусу бул жаатта эмгектенгендердин да ишин жеңилдеткенин адистер айтышат. Албетте, баары эле жетишип, өнүгүп, өөрчүп кетти. Заман оңолуп, жашоо жыргалга айланды дегенге азырынча эртелик кылат. Катачылыктар бар, ишке ашпай калган пландар да арбын. Күч тармагынын жүзөгө ашырган иштери жооптуу милдетти аркалаган тармактардын пландары тууралуу алдыдагы материалда сөз болот. Эскертсек, мыйзам чегинде жаша десек, болбосо биз эмне кылышыбыз керек? Узап бараткан жылы бийлик элдин эсинде өлкөдөгү уюшулган кылмыштуу топтордон тазаланууга олуттуу кадам таштаганы менен элдин эсинде калды десек болот. Январда Оштогу криминалдык топтордун таасир талашкан жагдайындагы 2 адамдын өлүмү коомдун үрөйүн учуруп, милициянын каралар дүйнөсүнө каршы күрөшүн чыңалтты. Жыл ичинде дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине катталган мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаевдин жок кылынышы Крим дүйнөнү сестентип, көп узабай ар кандай каймана аты менен таанылгандар удаалаш Крим чөйрөдөн баш тарткан видеолорун интернетке жарыялашты. Коопсуздук тармагындагы эксперттер бийликтин каралар менен күрөшүүсү өсүп келе жаткан муунга сабак болгонун сыпаттап, орун алып жаткан тазалануулар башталышы гана экенин эскертишет. Бүгүнкү күндө уюштурулган кылмыштуулукка каршы күрөшүү, коррупцияга каршы күрөшүү, наркотрафик жана баңгизаторго каршы күрөшүү бул дагы бир чоң татаал жумуштарды, маселелерди чече турган убакыт дагы эле болсо алдыда. Ошон үчүн дагы эле биздин укук коргоо органдары жеке өздөрү гана иштебестен ага коомчулуктагы, эл дагы жардамга берүүгө абдан чоң шарттарды түзүш керек.
коомдогу ар түрдүү жагдайларга таасир этип, өздөрүнүн мыйзамдарын таңуулап жүргөн Крым дүйнөгө болгон каршы күрөштү бул жылы улуттук коопсуздук кызматы колго алып, натыйжасы бир канча жылдан бери мыйзамсыз ээлеп алган мүлктөрдүн мамлекетке кайтарылуусу, көмүскө көрүнүштөр, уккан кулакты таң калтырган өзүнчө дүйнөнүн ачыкталбаган саясатынын, жазылбаган мыйзамдарынын, түшүнүктөрүнүн коомчулукка жарыялануусу менен аяктоодо. Укук коргоо органдарынын мыйзам чегинде иш алып барганы мамлекеттин кээ бир кызматкерлеринин каралар менен болгон байланышын, аларды калкалоо менен коррупциялык иштерге аралашканын ачыктап жатканы жашыруун эмес. Коррупция демекчи Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери жемкорлукка каршы күрөш болуп эле келгени менен натыйжасы сезилерлик байкалган эмес. Бийлик УКТга каршы күрөшүндөй эле коррупцияга да каршы күрөшүн жарыялап, кылмышы аныкталган атка минерлер өз жазасын алышууда. Бүгүнкү күндөгү болуп аткан окуялардагы ошол жылдан жылга өсүп келе жаткан жана коррупциялык схемалардын чырмалышып, бири-бирине болгон тут алышып, анан бирин-бири колдоп келген бул системалуу түрдө мындай былгып, биздин коомчулукта, биздин мына башкаруу системасында аябай өзүнүн бир терс көрүнүштөрүн көргөзүп, ушул күнгө чейин келип калган. Эми бул менен толук жоготуш, толук муну кесип, түп тамыры менен жоготуш өтө оор, алдыда өтө кыйын, татаал жумуштар дагы эле болсо, биздин коомчулукта, бүгүнкү бийликте турган жетекчилерде, укук коргоо органынын кызматкерлеринде турат. Эгерде ошолор бир системдүү, комплекстүү, баардыгын ордуна коюп, таза, мыйзамдуу иштесе, анда албетте bundan чоң натыйжа чыгат. Кылмыштуулукка каршы ачык күрөш жарыяланган соң улуттук коопсуздук тармагы, ага кошо өлкөнүн бейпилдигин камсыздаган армиянын, куралдуу күчтөрдүн техникасы кубаттуу болууга тийиш. Заманбап техникалар, ок атуучу куралдар ар дайым талапка жооп берүүсү абзел. Бул жылы күч тармагына өзгөчө көңүл бурулду. Укук коргоо органы брондолгон жаңы заманбап техникалар менен жаңыланып, аскердик жабдыктары алмаштырылып, муну менен катар элдин бейпил жашоосун камсыздап, мамлекеттин коопсуздугун көзөмөлдөгөн тармактарда эмгектенгендердин маяналары жогорулады. Адистер армиянын күчтүүлүгүн арттырган жаңыланууну КМШ өлкөлөр арасында жогорку орунга көтөрүлгөнүн жар салганы менен муктаждык толук чечилди деп айтууга болбойт. Дагы муктаждык бар, анткени бизге бүгүнкү күндө заманбап куралдар керек. Сөзсүз анткени ар бир мамлекет ошол биринчиден өзүнүн коопсуздук ойлойт экен. Бизде бүгүнкү күндө мына ошол Тажикстан менен чек ара маселеси 90%га чечилди деп эсептесек болот. Буну УКМКнын төрагасы ошол комиссиянын төрагасы катары Камчыбек Кыдыршаевич өзү белгилеп келип айтты. Ушундай эле Тажикстан тарабынын УКМКнын төрагасы да айтты. Мен оюмча ошол 10% эле калып калган, бирок ага карабастан башка да күчтөр бар. Өзүңөр белгилүү, бул эл аралык террористтер жана башка, бул жерде Афганистан маселеси турат. Ошого карабастан биздин коргоо жагынан биз толук кандуу камсыз болушубуз керек да. Ошол үчүн президент тарабынан мына тапшырма коюлду. Бүгүнкү күндө дагы 24-жылы дагы учактарды алыш керек, дагы вертолетторду алыш керек. Андан тышкары дагы заманбап куралдарды алыш керек. Мен оюмча ошону алып туруп, дайыма камсыз кылып туруп, дайыма ошондой өзгөчө ошол аскер кызматкерлерге жардам берип турсак, социалдык жагына карап турсак, бул биринчиден биздин эл аралык байланыштарга, бийликтин тамырлашкан коррупцияга каршы күрөшү, уюшулган кылмыштуу топтордун таасирин жок кылуу, кыргыз армиясынын кубаттуулугун арттыруу сыяктуу аракеттеринен башка дагы өлкөнү табигат кырсыктарынан сактоо да маанилүү. Аеосуз күрөштүн натыйжасында мамлекеттин бюджетине түшкөн каражаттарга соңку 25 жылдан кийин өзгөчө кырдаалдар министрлигине да көңүл бурулуп, жаңы техникалар менен камсыздалды. Ийгиликтердин бири бул бизге аябай сүйүнүч, акыркы буквально мына октябрь-ноябрь айындагы биздин жакшы чоң жаңылыгыбыз болду. Биз 3-чү учакты алдык. Mi-8 MTV деген бул аябай өзгөчө эле көзүнчө немеси бар. Мен ойлойм, ошо биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин потенциалын бул аябай көтөрө турган техника келди деп мен толугу менен айта алам да. Андан тышкары бизде мисалы быйыл ушу мобилдик клиникаларыбыз келип, жана ошого жараша биз өзүбүздүн медицинский службаларыбызды түсүү боюнча бул аябай бизге жакшы жаңылыктардан бири болду. Эми быйылкы жылы көп эле ишибиз
ишке ашпай калып атат, үлгүрбөй калып атабыз. Мен ойлойм аны 24 жылы ишке ашырабыз деп толугу менен ишенем. Мисалы биздин өзүбүздүн министерствону компьютер менен камсыздоо. Себебинде бир компьютердин комплеги $1000 чукул баасы турат. 2023 жыл транспорт министрлиги үчүн да маанилүү жемиштүү жылдардан болду. Жол бул экономиканын күрөө тамыры деп айтылгандыктан министрлик соңку 2 жылда 1386 чакырым жол куруп, асфальт төшөп, 298 даана жол куруу техникасы менен жаңыланган тармак алдыдагы 3 жылда техниканын санын 700гө жеткирүүнү пландоодо. Бұл жолды осы мына өзүбүздүн жанагындай тиги налогдон чогулган акчабыз менен салып атабыз. Ошондой эле тиги республиканский бюджетке чогулган акчалар менен ошол жолду салып атабыз. Ошондой эле жана немеден 100дөн ашык километр жолду салдык инвест проекттер менен. Бул жолдордун баардыгын срок годностьтесин ошо 20-30 жыл деп ушуну белгилеп келип атабыз да, негизи чоң капиталын салган жолдорду. Анан ушундой салганын салып алып бул болсо акчаны болсо жана кредиттин акча болсо, сонун бергенин учуру келет. Ошол себептен болсо жолубуздун баардыгын жакшы сакташып калышыбыз керек да. Бул жол салынганы өкмөткө бизге немебизге тиги экономикабызга аябай шарт түзүлөт өсүшүнөчү. Себеп дегенде ошо жолдун боюна ар кандай тиги немелер салынат, тиги кафелер салынат, ошондой эле вулканизациялар салынат, ошондой эле заправка салынат. Ошондой эле бир катар мамлекеттер менен аба каттамдары жанданып, өлкө ичинде темир жолдордун курулуусу, ички жолдордун, аэропорттордун оңдолуусу орун алды. Жол демекчи жыл ичиндеги Ош-Ноокат жолу быйыл транспорт министрлигинин департаментин сынап, пландагы иштердин эң эсте калгандарынан болду. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Жума Баян. Өлкө үчүн социалдык тармакта өзгөчө орунда. Калктын саламаттыгына, балдардын билимине, элдин социалдык муктаждыгына көңүл бурган тармактар ар дайым алдыга жылып, жаңылыктар жетишкендиктер менен коштолгондо гана дени сак улут, билимдүү муун, жигердүү жаштар өсүп чыгат. Ал үчүн ар бир тармакка астейдил мамиле кылдат көңүл буруу зарыл. Дегенибиз ар бир тармак алга умтулууда кескин өзгөрүүгө, жаңыланууга бет алуусу, илим билимге болгон мамилени өзгөртүү кажет. Министрлер алмашканы менен ошол тармакты билген же мурда иштеп кеткен жетекчилер эле келгендей болду. Албетте, маселе жетекчинин креативдүү ой жүгүртүүсү, менеджерлик мамилеси, тармакты алга сүрөп кетүү жөндөмдүүлүгү болуусу абзел. Бирок ошол тармактарда иштегендер кошо аракет жасаганда майнап андан жакшыраак болору талашсыз. Бул тараптан алганда социалдык блокто өзгөрүүлөр орун алды. Ал эми маданият менен спорт мамлекетти дүйнөгө таанытууда опол тоодой эмгек жасап, тер төгө иштешкени соңку жылдары эл аралык аренага таанылган спортчулардын саны өсүп баратканынан эле баамдасак болот. Коён жылыда спортчулар үчүн ийгилик жылмайган, маанилүү жеңиштерди багындырган эсте калаарлык жылдардан болду. Өлкөнүн атын даңазалаган спортчуларга ар дайым даңк деп гана айтууга татыктуу. Окуучуларга окуудан тышкары 2 айлык, 3 айлык курстардын алкагында жаңы адистиктерге үйрөтүү. Окуганды, жазганды, санаганды билет, бирок ошону турмушка колдонуп билбейт. Мугалимдерге ноутбук көтөрүп жүрчү кол компьютер алып берилет. 2023 жыл билим берүү тармагында ОШ кыйыш кадрдык өзгөрүүлөр менен коштолду. А дегенде эле агартуу тармагын убактылуу жетектеген Уланбек Мамбетакунов ордун мурдагы депутат коомдук ишмер Каныбек Иманалиевке бошотуп берди. Жаздан тармак билим берүү системасынын жүгүн аркалаган Иманалиев оболу чоң иштерди бүтөрүп, билим берүүнүн аброюн арттырууга белсенгендей болгон. Анткени эл өкүлдөрү да анын талапкерлиги парламентте каралганда дасыккан саясатчы, мамлекеттик кызматкер деп ишеним арткан жайы бар. Мына сиз ушу жумушка киришип жатып эле жакшы өз сунуштарыңызды берип атасыз. Сизди жакшы билебиз, саясатчы жагынан тажрыйбаңыз чоң. Мындай бир чоң жүктү моюнга артырып атасыз. Ишиңизге ийгилик болсун. Бирок жүгү оор, түйшүгү көп билим берүү системасы аз убакытта өзгөрүп, дароо эле жаңыланууга бет алып кетпеси белгилүү. Көмүскө иштер, мыйзамсыз акча чогултуу, бала бакчадан тарта мектептердеги толгон токой көйгөйлөр кимдин болсо да шаштысын алып койчудай. Чоң долбоорлорду ишке ашыруу үчүн чоң каражат жумшалары баарына таасын. Инвестиция тартууда өзүнчө машакат, дароо эле каражатын кармата калчулар көп эмес. Канткен менен өз тажрыйбасын, билимин жумшап, бул тармакты өзгөртүүгө аракет жасаган Каныбек Иманалиевди жаңы окуу жылында
ортосундагы жаңы жагдайлар, китептердин тартыштыгы, ата-энелер менен мектептердин ортосундагы ар кандай пикир келишпестиктер эрден шыпырылууга алып келди. Найти сегодня книгу в школах — это почти что найти крокодила в реке Нарын болот да. Не үчүн мектептин полкасында жок китеп, базардын полкасында жайнап тыгылып жатат? Буга чейин долбоорлор менен алектенип, эл аралык уюмдарда эмгектенген Доодуркүл Кендирбаева билим берүү министри кызматына көрсөтүлүп, жооптуу иштин тизгинин кармады. Жакшы тилек ниети бар, бирок аны ашырууга убакыт менен аракет керек. Министрдин айтымында агартуу тармак үчүн узап бараткан жыл жоопкерчиликтүү жылдардан болгон. Аз иштесе да тармакты тереңден билүүгө далалат кылган министр айым азыны-улак пикир бөлүшүп, максат пландарын айтып берүүгө үлгүрдү. Быйылкы жылы бизде өтө чоң ийгиликтүү иштер болду. Анын бири жаңы билим берүү мыйзамы кабыл алынды жана ошол мыйзам алкагында бир топ ишмердүүлүктөр жүрүп жатат. Быйылкы жылы 5 биздин жогорку окуу жай өзүнчө автономиялык укукка ээ болду дагы өзүнүн чечимин жана каржылоосун өздөрүнүн ишмердүүлүгүнө жараша өздөрү бөлөт. Быйылкы жылы дагы көп нерселер аткарууга даярдалып жатат. Анткени ушул жылдын жыйынтыгы менен кийинки жылга жаңы өзгөрүүлөр, ошол жүрүп жаткан реформаларды колдоо үчүн көп иштер жүргүзүлөт. Быйылкы жылы президенттик акселератор өкмөттүн президенттик жана өкмөттүн программасы кабыл алынды. Ошол негизинде биринчи жолу биздеги төрөлүү динамикасын эске алуу менен мектепке чейинки билим берүүнүн жетишпестигин эске алуу менен социалдык ишкердүүлүк же болбосо үй бүлөдө балдарды өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүн түзүү боюнча мамлекеттик саясат жаралды. Натыйжада лицензиялар дээрлик жокко чыгарылып, анын ордуна билдирүү гана электрондук технологиялар аркылуу ортомчусуз иштер жүргүзүлөт. Өлкөдө билим сапатынын акыркы жылдары төмөндөсүнө дүйнөнү каптаган таажылуу вирус иллети да кедергисин тийгизгенин бир катар талдоочулар белгилешет. Анткени өмүрү онлайн окуп көрбөгөн элет эмес шаар мектептери да билим берүүдө аксады. Мугалимдерге кошо ата-энелер да түйшүккө түштү. Эзелтен тартыш болуп келе жаткан китеп маселеси жогорку деңгээлге чейин көтөрүлүп, аны басып чыгарууга 152 миллион сом жумшалды. Мектептердеги билим сапатын жакшыртууда билим уясын менчигине айлантып, эчен жылдан бери чоң династия түзүп алган директорлорду алмаштырууда жаңыча ойлонууга, жаңы жүздөрдүн келүүсүнө шарт түздү. Бирок билим берүү тармагына бала бакча, жогорку окуу жайлары да карагандыктан, ал жактагы реформаларда унутта калбаш абзел. Бул жылы 5 жогорку окуу жайга өзгөчө макам берилди. Кыргызстан боюнча 560 бала бакча пайдаланууга берилип, дагы башка долбоорлорду ишке ашыруу пландалууда. Дени сак улут, дени сак өлкө, калктын саламаттыгы баарынан маанилүү. Бул тармакта да жыл ичинде кадрдык өзгөрүүлөр орун алып, министрлер алмашты. Бирок өзгөчө аймактардагы ооруканаларда муктаждык жараткан элди убарага салган томографиялык аппараттар, медициналык жабдуулар чет жактардан алынып келинип, бир канча долбоорлорду ишке ашырууга мурдагы министр Гүлнара Батырова бир топ эле аракет жасаганын айта кетүү парз. Анткени алыскы айылдардан айыкпас оорулууларды кур дегенде облустун борборуна келүүгө аргасыз кылып, бирок аппараттын жоктугунан борборго келүүгө аргасыз кылган. Бир канча ооруканалардын реформанын алкагында бириктирилип, кайрадан түзүлүүсү иштин эффективдүүлүгүн арттырууга салым кошкондой болду. Өткөн кылымда курулган Кургагучук ооруканасын түп ордунан жаңыланып курулуусу. Күркүрөгөн күз мезгилиндеги кадрдык өзгөрүүлөр бул тармакты да кыйгап өтпөдү. Батырованын ордуна мурда бул системаны жетектеп чуу менен кеткен Алымкадыр Бишеналиев кайра ордуна келди. Бир канча жеке клиника, медициналык окуу жайлар, белгилүү дарыгерлер менен салгылашып, бирок өтөсүнө толук чегелек кызматтан алынган министрдин бул саам деми сууп, дымагы басаңдагандай. Муну байкаган эл өкүлдөрү да тамаша аралаштыра парламентте сөз кыйыткан жайы бар. Бирок Бишеналиев эми тактиканы өзгөрткөнүн билдирген. Сиз мурунку министрлик мезгилиңизде аябай радикалдуу иштер жасап, чоң кадамда барып аттыңыз эле. Бизге жабып аткан, элге де жабып аткан, азыр келип эле мындай тынч иштеп калдыңыз да. Жогорку жактан айтыштыбы, тынч иштеп бер деп. Сиз мурдагындай иштеп, мурдагы калсаңыз жок да азыр. Башка министр келгенде сезип атабыз. Эмил Токтогонович, мурдакыдан дагы четкиндүү иштеп атабыз. Бирок тактиканы менять эттик. Мынакей бул жерде биздин депутат Изатбек кызы Аида отурат. Аны мен астыга салып алып, ошол 485 частный клиникаларды жаптык.
Бейшеналиевдин билдирүүсүнө ылайык 2023 жылы саламаттыкты сактоо тармагында алдыга койгон максат пландардын баары аткарылган. Ал эң чоң жетишкендиктердин бири катары президент Садыр Жапаровдун долбоору боюнча Бишкектеги номер 6 үй бүлөлүк медицина борборунда дагы бир мамлекеттик элеман дарыканасынын ачылышы деп эсептейт. Ошондой эле министр жыл ичинде 15 үй бүлөлүк медицина борбору ачылып, 115 оорукана оңдоп түзөөдөн өткөнүн кошумчалады. Дагы бир баса белгилеген жагдай Кыргызстанда биринчи жолу август айында бөйрөктү алмаштыруу операциясы ийгиликтүү жасалды. Эми 2024 жылга карата боор алмаштыруу каралып жатат. Аны менен катар быйылдан тарта Кыргызстанда бейтаптын санариптик амбулатордук картасы иштей баштаганы жана саламаттык сактоо уюмундагы материалдык техникалык базасын чыңдоого көңүл бурулуп, 47 тез жардам унаасы жана 60 санитардык автотранспорт берилип, келерки жылы тез жардам унааларына болгон муктаждыкты толук жоюу пландалууда. 2023 жыл биздин саламаттык сактоо министерствосуна абдан жакшы жылдардын бири болду. Себеби алдыга койгон пландардын баардыгы аткарылды. Эң чоң жеткиликтер мен ойлойм Садыр Нуркожоевичтин проекти боюнча Кыргыз фармация ачылды. Азыркы күндө Кыргыз фармациянын астында мамлекеттик элеман аптекасы ачылды. Бардыгы жакшы иштеп атат, эл үчүн иштеп атат. 50 мамлекеттик аптека ачылып, элдин муктаждыгын бардыгын биз жаап атабыз. Бюджеттин бардыгында аткарылды. Биринчиден, экинчиден арзан баада Кыргыз фармациясы менен бизге муктаждык болгон онкологиялык химия препараттар, жүрөк оорусунун стенттери, протездер алынып келе баштады. Бул абдан көптөн бери ойлонуп жүргөн, асыга койгон максаттардын баары аткарылды. Алмаштырууда биринчи болуп августта бөйрөк алмаштыруунун полностью процесси өттү. Мурунда бөйрөк алмаштыруу болуп аткан, бирок анализдерди, андан кийин бөйрөк алмаштыргандан башка жакка барып, анализдерди берип, реабилитацион өтчү. Азыркы кезде Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен август айында келип, полностью лабораторияда ачылып, Кыргыз-турецкий достук клиникасында башталды. 24 жылы боор алмаштыруудагы, костный алмаштыруудагы пландалып, бригадалардын бардыгы азыр специализация өтүп атат. Маданият улуттун жүзү. Маданият тармагында узап бара жаткан коён жылы ийгилик ээрчип жагымдуу жаңылыктар менен коштолду. Тагыраагы 2023 жылы Маданият маалымат жана спорт саясаты Жаштар министрлигине мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бөлүнүп, 673 миллион сом каражат бөлүндү. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон баштап алмашылбаган Советтер Союзундагы эскилиги жеткен үн берүүчү аппараттар жаңыланып, сахналардагы техникалык базалар оңдоп түзөөлөрдөн өткөрүлдү. Мамлекет тарабынан көрүлгөн мындай кадамдар өнөр адамдарынын чыгармачылыкка болгон шыгын ойготууга түрткү берди десек, аша чапкандык болбос. Натыйжасында театр өнөрпоздору бир нече эл аралык сынактарда байгелүү орундарга татыды. Аны менен катар быйыл Орошонойдун куту, Аламдын адамы, Адабияттын океаны, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы бир гана өлкө аймагында эмес, чет өлкөлөрдө дагы белгиленди. Жыл башында Маданият тармагында ырчылар үчүн фонограмма менен ырдоого тыюу салынган талап өнөр адамдарын эки жаатка бөлүп, нукура үнү бар таланттуу ырчыларды иргөөгө мүмкүнчүлүк жараткан аракет болду десек жаңылышпайбыз. Анын негизинде министрликке караштуу бардык мекемелер, филармония, концерттик зал, кино зал, клуб жана башка концерттерде маданий иш-чараларда өздүкчө ижаралык көрүнүштөргө карабастан вокалдык аткаруучулук өнөр 1 январдан тартып жандуу үн менен аткарылуусу милдеттендирилди. Буга ылайык эстрада жылдыздары кичине болсо дагы кандайдыр бир деңгээлде жандуу үнгө басым жасап, шоу концерттерин фонограммасыз өткөргөнүн байкадык. Ал эми аталган тармакты жетектеген Алтынбек Максутов узаган жылда алдыга коюлган бардык пландар аткарылды деп эсептебейт. Алдыда Маданият тармагында жасалчу дагы, аткаруучу дагы иштер көп. Мен айтпайм, ушул 23 жылдын баарынын убагында биз бүт баарына жетишип оңдоп салдык деп кыла турган жумуштарыбыз көп. Биз атайын 5 жылдык программа кылып, биздин чоң мурасыбыз болгон бул тарыхый мурастарды ишке ашыруу. Ошондой эле биздин абдан кыйын абалга келген маданияттагы, маалыматтагы, спорттундагы имараттарын капиталдык ремонттон өткөрүү же жаңы курулуш иштерин аткаруу болуп саналат.
Бул боюнча да биз абдан аракет кылып жатабыз. Ошол 5 жылдык план коюп атабыз. Ошол 5 жылдын ичинде ошол мекемелерибиздин имараттарын жогорку деңгээлге шарт түзүү боюнча биз четинен баштадык. Өзүңүздөр билгендей, Садыр Нуркожоевич дагы өзү барып, биздин ушул мамлекеттик циркибизге көңүл бөлүп, мына капиталдык ремонттон өтүп жатат. Көптөгөн имараттарыбызды биздин ошол эле депутаттарыбыз, министрлер кабинети жардам берип көптөгөн капиталдык ремонттон өтүп жатат. Тарыхый мурастар боюнча 5 жылга 600 миллионго жакын каражатка кол коюлду. Жылда 100 миллиондон ашкан каражаттар менен ушу тарыхый мурастарды казуу иштерин, реставрация иштерин, мына биз турган имаратыбыз да тарыхый мурастарга кирет. Ошол коруктарын аныктоо боюнча дагы иштерибиз бар. Бул кийинки жылга койгон максаттарыбыз. Ошолордун баардыгын жогорку деңгээлде аткарып, ишибизди жүргүзөбүз. Спорт тармагындагы ийгиликтер өткөн жылдагыдан ашып түшпөсө, быйыл дагы кем калышкан жок. Спортчуларыбыз туш тараптан ийгиликтерди жаратып, өлкөнүн намысына жарап, бир канча мамлекетте желегибизди желбиретүүгө жетишти. Башкача айтканда, спортчуларыбыз ири эл аралык мелдештерде баш аягы 452 медаль жеңип, 153 алтын, 119 күмүш жана 180 коло медалды куржунубузга салды. Ошол эле учурда кыргыздын сыймыктуу балбан кызы Айсулуу Тыныбекова дүйнөнүн 3 жолку чемпиону болууга жетишип, Жоламан Шаршембеков менен Акжол Махмудов дүйнө чемпиону наамына 2-чи рет татыды. Ан менен катар кыргыз тарыхында алгачкы жолу 19-чу Азия оюндарында дзюдо боюнча биринчи жолу Эрлан Шеров алтын медальга ээ болду. Ал бокс боюнча дүйнө чемпионатында Мунарбек Сейитбек уулу колого ээлик кылса, Амантур Жумаев өспүрүмдөр арасында дүйнө чемпиону болду. Дагы бир кубантарлык жаңылыктардын бири спортчулар Париж 2024 жайкы Олимпиада оюндарына 5 жолдомо утуп алды. Алар Акжол Махмудов, Жоламан Шаршембеков, Айпери Медет кызы, Айсулуу Тыныбекова жана суучул Денис Петрашов менен пара дзюдочу Хайсон Хусан кызы жайкы Паралимпиада оюндарына жолдомо алды. Жайкы Олимпиаданын камылгасы менен спорт тармагындагы жаңылыктар тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинин жогорку спорт бөлүмүнүн башчысы Тилекмат Абдрахманов ой бөлүштү. Аябай мөмөлүү жылдардын бири болду десем жаңылбайм. Себеби көптөгөн ийгиликтерди коштоп келдик. Көптөгөн чемпион мирлер келди, көптөгөн чемпион Азияларды алып келди. Жана 5 лицензия алдык Парижге быйыл. 2024 жылга дагы чоң кадамдарды салып, 2024 жылы биздин Парижде Олимпиада болот. Ошол жерге биз 30га чукул лицензия алалы деген үмүтүбүз чоң. Ага болсо ушу 23 жылдагы ийгиликтерди да коштоп, көптөгөн түрткүлөрдү берип келатат. Жалпысынан биздин департаментте жаңы долбоорлорду иштеп чыгуу үстүндө жүрүп, быйыл болсо мен чемпион деген ишке ашырдык. Мен чемпион кышкы түрлөрү боюнча абдан сонун иштерди апарып келтабыз. Соңку жылдары спортчулардын талбаган аракети менен Кыргызстанды бүткүл дүйнөгө таанылуусуна өз салымдарын кошуусу чоң жетишкендик катары баалоого болот. Албетте мамлекетте кур кол калтырган жок. Спортко, спортчуларга, алардын машыктыруучуларына да көңүл бурулуп, колдоолорду өз мезгилинде көрсөтүүсү алардын шыгына шык кошуп, мындан аркы мелдештерде да ийгилик жаратарына ишеним бар. Айтурган Жапаркулова, Жылдыз Кадырбаева, Жума Баян. Кирип келген балыкчылы элибизде амандык, жергебизде тынчтык өкүм сүрүп, берекени, токчулукту, ынтымак, ырашкерликти тартуулаган жыл болсун деп ниет кылалы. Саламатта болуңуздар.